Аксай өрөөнүн жайлаган малчыларга жана ушул аймакта мекен сакчылыгында турган чек-арачы кызматкерлерге Нарын облустук кино дирекциясы тарабынан жана Ат Башы райондук маданият үйүнүн кызматкерлери тарабынан кино көргөзүлүп концерттик программа тартууланууда. Бул ушул аймакта жайлаган малчыларга маданий, руханий азык тартуулоо максатына, аны менен ката жайкы эт алуусуна шарт түзүү максатында уюштурулууда. Нарын районунун Аккый айылынын тургуну Акылбек Жакупов 12 жылдан бери Аксай өрөөнүнүн Орто Кашка суу жайлоосун жайлайт. Ал бул жылдар аралыгында жайлоолорду кыдырып, маданият кызматкерлери тарабынан концерт коюлуп, кино тартууланбаганын айтты. 13 жыл болду эле биздин келгенибиз Аксайга жайлап жүрөм. Ушул аралыкта мындай кино коюп, концерт келчү эмес. Быйыл Кудайыма шүгүр келип, маанайыбызды жакшы маанай тартуулап, киносун коюп берип, концерт берип келишиптер. Чоң рахмат. Аксай өрөөнүнүн түндүк чыгыш тарабында 100дөн ашуун малчылар жайлоого чыгышат. 2 күн бою дал ушул малчыларга жанакында чек-ара кызмат бөлүмүнүн жана ага караган Орто Кашка суу, Чатырташ чек-ара кызмат бөлүмчөлөрүндө мекен сакчылыгында турган чек-арачыларга концерттик программа тартууланып, жаңы чыккан кыргыз кинолору көргөзүлдү. Мындай концерттерде ошо бай мурун келип турчу, буга чейин биз мурун Чатырташ заставасы чоң баягы Союздун учурунда, андан кийин дагы ошо концерттер келип турчу, бирок ошо 10 жылдан бери чынында эле келдик болду. Анан бүгүнкү концертиңер аябай жакшы көңүлдүү болду. Ушундайыңардан жазбай, бат-баттан элдин көңүлүн көтөрүп турсаңыздар. Ат Башы райондук маданият кызматкерлери келип концерттик маанай тартууланат. Буга чейин мындай иш-чаралар болуп көргөн эмес. Кызматка байланыштуу эки жакка чыга албаганыбыздан булар бизге өтө сонун маанай тартуулады. Биз булардан разыбыз. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оң жолу жарлыгынын алкагында президенттин Нарын облусунда айгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатторовдун тапшырмасы менен ишке ашууда. Ал эми маданий тейлөөнү Нарын облустук кино дирекциясы менен Ат Башы райондук маданият үйүнүн кызматкерлери жүргүзүштү. Кыргыздын байма-бай чыгып жаткан жаңы кинолорун коюп бердик. Кинону көрүштү, абдан ыраазы болушту. Буга чейин акыркы 7-8 жылдан бери концерт келе элек болчу деп айтышты, өздөрү суранышты мындан ары. Эми Кудай буйруса мындан ары бул иш-чара уланат, баардык жерде болуп атат. Атайын иш графиги түзүлгөн, биздики дагы областтык кино дирекцияныкы, райондук кино дирекцияларынын иш графиги түзүлгөн. Биргеликте тиги райондук маданият үйлөрү менен биргеликте түзүлүп, ошо иш алып барып атат. Аксайдагы жашоо шарты катаал өрөөнүндө биз 2 күндүк концертибизди маданият кербенин өткөрүп аткан чагыбыз. Элдин кабыл алуусу өтө жакшы. Себеби баягы алыскы жерлерге бара албай эле чет жагынан өтүп кетчүбүз. Мында болсо алыс жерге чейин барып кыдырып концертибизди берип атабыз. Буюрса элдин кабыл алуусу жакшы. Концертибизди мында дагы жылда берүүгө аракет кылабыз. Учурда мындай иш-чаралар элге руханий азык тартуулоо максатында түзүлгөн иш пландын негизинде облустун бардык аймактарында жүргүзүлүүдө. Маданият кызматкерлери жакынкы убактарда Аксай жайлоосунун түштүк батыш жана Арпа өрөөнүн жайлаган малчыларга дагы маданият кербени уюштуруларын айтышты. Максат Абдурахунов, Жеңиш Абдулдаев, Нарын жаңылыктары.